Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Чүй облусунда өткөн айыл өкмөттөр аралык чемпионатта ким жеңүүчү аталды. Быйылкы сезондо Сарыөзөн командасы үчүн кимдер ойношу мүмкүн? Алдыда айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 25-26 январь күндөрү Чүй облусунун Көк Бөрү боюнча айыл өкмөттөр аралык мелдеши болуп өттү. Ага жалпысынан 8 райондон 8 команда катышты. Чейлек финалдык оюндардын жыйынтыктары: Суусамыр 2-3 эсебинде Таш Мойнокко утулуп калды. Кожомкул 5-1 эсебинде Орто Кайыңды жеңди. Төлөк 1-0 эсебинде Чоң Кеминден күчтүү болуп чыкты. Ысык Ата менен 11 жылга ортосундагы беттеш 0-0 эсебинде жыйынтыкталып, Ысык Ата 2-0 эсебинде Булиттер сериясында жеңишке жетти. Экинчи күнү жарым финалдык беттештер болуп өттү. Биринчи жарым финалда Кожомкул 4-0 эсебинде Таш Мойнокто утуп алды. Экинчи жарым финалда Ысык Ата Төлөк беттеши 3-3 эсебинде жыйынтыкталып, кайрадан Булиттер сериясы болуп өттү. Булиттер сериясында Төлөк 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Үчүнчү орун үчүн болгон беттеште Таш Мойнок Ысык Атаны 1-0 эсебинде утса, Кожомкул финалда жеңишке жетип чемпион болду. Эми Сокулук районунун Кожомкул командасы республикалык мелдешке катышат. Белгилей кетсек, буга чейин Талас облусунда Аманбаев айыл өкмөтү, Ош жергесинде Карашоро айыл өкмөтү жеңишке жеткен. Республикалык мелдеш азырынча качан болот белгисиз. Мелдештин жыйынтыгында жеке сыйлыктар тапшырылды. Мыкты жаш улакчы Эсенгелдиев Ильяс Таш Мойнок командасынан, мыкты оюн көрсөткөн улакчы Шахтарбек Улы Элдияр Ысык Ата командасы, мыкты аргымак Төлөк командасынан Тыты деген ат. Ал эми мыкты улакчы Кожомкул командасынын чабуучусу Бекназар Аматов болду. Чемпион болгон Кожомкул командасына 200 000 сом, Төлөк командасына 100 000 сом, Таш Мойнок 70 000 сом, Ысык Ата 30 000 сом байгеге ээ болду. Быйылкы сезондо Сарыөзөндө ойнойм деген жигиттерден экөө болду. Алардын бири Бекназар Аматов, экинчиси Эржан Тургунбаев. Сарыөзөнгө да ойлоп турабыз, эч ким унчук элек Сарыөзөн жөнүндө. Негизи чакыруулар болуп атабы? Болот акырындан. Акырындан айтып туруп атат, бирок Сарыөзөндү күтүп турат окшойсуң, Күтүп турабыз. Не алай? Быйыл Сарыөзөндө эле го дейм, Кудайым буйруса. Сарыөзөндө эле сүйлөшүүлөр болуп атат да? Болот. Крас менен. Расмен Кудайым буйруса. Крас Сарыөзөндө экен, буйруса. Сарыөзөндө эмне жаңылыктар болуп атат? Эчтеке жаңылык билбейм, мага чалган короче эч жака кетпи. Сарыөзөндөсүң, Ушундай. Жакшы. Кудайым буйруса. Быйылкы сезондо Сарыөзөнгө дагы кимдер ойношу керек деп ойлойсуздар? Комментарий жазыңыздар.